Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Алпаслан Жыйлан, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору. 3 жылдан бери ректорсуз туурабы? 3 yıl doğru. 3 жыл болду. Рахмат сизге. Sizge de rahmet. Биздин студияга келгениңиз үчүн. Жана котормочу Шаризат. Шаризат. Рахмат сизге. Сизге де рахмат. Келгениңиз үчүн. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча Кыргыз-Түрк университети алдыда экен. Кыргызстандын университеттери качантан жылдан бери, 70 жылдан бери, 60 жылдан бери иштеп атышат. Аларга караганда технология жардам берип атат го. Ошон үчүн алдыдагы. Мынандай сөздүк чыгарыпсыңар 70 000 сөз менен. Юдахиндики мен билишимче 40 000 сөз. Кандай кантип жетиштиңер мындайга? Ova. Rahmet. Hocam 70 senedir çalışan üniversitelerden aşkın. Anladım. Tamam hocam. Kanal 7'ye, size, çalışanlarına ve bizi dinleyen Kırgız caranlarına hürmetim aytam. Rahmat. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi yaklaşık 28 yıldır eğitim gören bir üniversite. 2 yıl sonra 30. yılımızı kutlayacağız. Manas Üniversitesi'nin kuruluş amacı bir tuganlık, bir kardeşlik duygusunu geliştirmek, Türk dünyasının bir bütünlüğünü sağlayabilmektir. Белгилүү болгондой, бүгүн биз 7 каналга келдик дейт. Сизге 7 каналдын көрөрмандарына баардыгына ыраазычылыгымды билдирем жана саламымды айтам, урматымды билдирем дейт. Жана Кыргыз-Түрк Манас университети бул бир туугандардын университети дейт. 28 жылдан бери иш алып барып келе жатабыз дейт. Жогорку жай катары жана 30 жыл болот дейт 2 жылдан кийин. Жана бул жерде ошол түрк дүйнөсүнүн ортосундагы бир туугандыкты бекемдөө үчүн курулган бир чоң максаты бар дейт. Ошону аркалап иштеп келе жатканын айтып өттү. Şimdi bazı şeyler söyleyeceğim. Siz de şaşıracaksınız. Mesela Kırgızistan'da tek akısız üniversite Manas Üniversitesi. Akça yok. Yaxşı. Bunun dışında dünyanın ilk bininde olan Kırgızistan'daki tek üniversite. Yine bunun yanı sıra başarılı öğrencilerine burs veren özel bir üniversite. Yatakhanesi olan, spor tesisleri olan, kampüsü olan ve dünyanın en başarılı üniversitelerinden biri. Bu üniversitenin sizin de ifade ettiğiniz gibi belki çok yıllar çalışan üniversitelerden bir farkı var. Bu fark da üniversitemizin Türk dünyasının geleceğine, Kırgızistan'ımızın geleceğine yatırım yapmak gibi bir misyonu var. Белгилүү болгондой, ушул Кыргыз-Түрк Манас университети Кыргызстандагы алгачкы жана жалгыз акысыз билим берген университет экендигин айтып өттү. Муну менен биргеликте Кыргызстандын жогорку окуу жайларында биринчи жолу дүйнөлүк эң мыкты 1000 университетке кирген алгачкы университет экенин айтып өттү. Муну менен биргеликте Кыргыз-Түрк Манас университетинде жакшы окуган студенттери үчүн стипендия берген алгачкы университет экендигин, биринчи университет экендигин жана муну менен биргеликте студенттеринин билим алышы үчүн дайыма шартты түзүп берген, чоң кампусун куруп берген. Анын ичинде ошол библиотекалары, окуу жайлары баардыгына ошол билим алышы үчүн шарт түзүп берген чоң бир жогорку окуу жай экендигин жана бул университет түрк дүйнөсүнө жана Кыргызстандын келечегине инвестиция кылып келе жаткандыгын белгилеп өттү. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sözlük yaptık. Kırgızistan'da Kırgızca güzel bir sözlük hazırladık. Bu sözlük önce 40.000 kelimeydi. Şimdi 70.000'e çıkardık. Şimdi de yeni çalışmalarla hazır 100.000 kelimelik bir deyimler sözlüğü şeklinde bir sözlük hazırlığımız devam ediyor. Projelendirdik.
Жана ошондой эле сиз да өзүңүз айтып өттүңүз, ушул сөздүктөрдү айтып өттүңүз. Жана ошондой эле ушул 70 жылдан бери билим берип келе жаткан жогорку окуу жайлардын ичинен ушундай мыкты болуп suurулуп келе жаткандыгын да кошумчалады агайыбыз. Жана алгач 40 миңдик сөздүктү ичинде сөз камтыган сөздүктү түзгөнбүз дейт. Аны чыгарганбыз деди. Андан соң 70 миңге көбөйттүк дейт анын сөздүгүн. Азыркы учурда болсо сиз өзүңүз да колуңузда кармап көргөндөй 100 миңдик ичине сөз камтыган сөздүктү басып чыккандыгын жана азыркы учурда ошол тил үйрөнүүчүлөр колдонуп жаткандыгын белгиледи. Чыга элек. 75 миң чыккан. 100 миңдик чыга элек. Чыгат алдыда. Даярданып атабыз о. Evet, yine bizim üniversite olarak Kırgızca'ya katkı olarak 200 kitap yayınladık. Bu 200 kitabın 40 tanesi sadece Kırgız dilinin gelişimiyle ilgili, Kırgızcanın eğitim dili olmasıyla ilgili çalışmalar, kitaplar. Ошондой эле 200 китеп басып чыгардык дейт буга чейин. Жана алардын ичинде ошо 40 эле китеби дейт ушунун катарындагы ошол кыргыз тилин дагы бекемден үйрөтүш үчүн ошого арналган илимий китептер дейт. Жана мен дагы ошол кошумчалап айта кетейин, ошол жарыяланып жаткан китептер дагы көп пайда көрүлүп, жана студенттерибиз ошондой эле билим тили кылганга кыргыз тилин özgөчө. Башка университеттер пайдаланабы ушул китептерди? Bizim şöyle bir prensibimiz var. Geldiğim andan itibaren üniversitenin bir sözünü koyduk ortaya. Bu söz de bir üniversiteden artık. Yani sadece çocuklara, öğrencilerimize, stüdentlere ders veren bir üniversite olmayacağız. Biz Kırgızistan'ın dağına, taşına, ekonomisine, ticaretine, diline, kültürüne hizmet edeceğiz. Bunun için durmadan çalışıyoruz. 7 bölgede şimdiye kadar Kırgızca ile ilgili 12 tane seminer düzenledik. Жана биз дейт агайыбыздын өзү келгенде дагы ошол принципим бар дейт. Мен келгенде ошол университетибиздин өзүнүн дагы урааны бар. Бир университеттен дагы артык деп аталат дейт. Жана биз жалгыз гана билим берүү менен эле токтолуп калбастан ошол Кыргызстандын социалдык жашоосуна, экономикасына, билим берүүнө, маданиятына, илим изилдөөсүнө баардыгы менен интеграция болгонго аракет кылып келебиз дейт. Ушуну биз максат койгонбуз дейт. Мунун бирден бир мисалы катары ошол биздин ошол 7 дубанга барып 12 семинар берип келгендигин да кошумчалайт. Рахмат. Сырттан келгендер кыргыз тилин жакшыраак өнүгүү, анткени кыргыздар өздөрү сүйлөгөндө көп көңүл бурбайт да. А сырттан караганда орусча айтканда со стороны жакшыраак көрүнөт. Ошон үчүн балким жанагыдай тилди өнүктүрүүгө мынча болот турбайбы деп, анын үстүнө Түркиянын эмеси менен тажрыйбасы менен салыштырып ошентсе көрүнөт го. Көп сөздүктөрдү мисалы үчүн чех сөздүктөрүнүн чектери өздөрү эмес, сырттан келгендер жакшы китеп жазат. Анткени өзү үйрөнүп атканда, мындай турбайбы дегендей болуп. Балким ошондуктан. Tabii ki biz Kırgızistan, Türkiye Manas Üniversitesi olarak Türkiye'nin eğitimdeki başarılarını, eğitimdeki örneklerini Kırgızistan'a taşımak istiyoruz. Bu anlamda Kırgızistan Eğitim Bakanlığı'yla sıkı bir çalışma içerisine girdik. Özellikle burada bugünkü konumuz sadece Kırgızcanın iyi eğitimi olduğu için diğer hususlara fazla girmek istemiyorum ama biz Türkiye ile Kırgızistan arasında köprü vazifesi görmek istiyoruz. Sırttan gelenler özellikle şöyle söyleyeyim, mesela bugün Moğol Meclis Başkanı üniversitemize teşrif ettiler. Yaklaşık 100 Moğol'a Kırgızca ve Türkçe öğrettik biz üniversite olarak. Yani sadece Türkiye, Kırgız'a Kırgızca öğretmekle kalmıyoruz. Onu 16 ülkenin stüdentlerine biz Kırgızca ve Türkçe eğitimi veriyoruz. Жакшы бир маалымат менен бөлүшүп өттү сиз менен. Албетте дейт Кыргыз Түрк Манас университети дейт бул Түркиянын билим берүүдөгү тажрыйбасын колдонуп
Анан ошол эки менен иш алып келебиз дейт. Эки мамлекеттин ортосундагы алтын көпүрө дейт. Дайыма чогуу биргеликте өзгөчө Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен иштешебиз дейт. Бирок мен бүгүн анын баарын айтпай эле коеюн дейт. Кыргыз тилиндеги жазалып жаткан иштерди айта кетсем дейт. Бүгүн мисалы үчүн Монголиядан келген бир иш сапар менен келген кишилер бар болчу. Бизде дагы спикерлер келбеди. Келип кетишти дейт. Биз айтып кетели дейт. Ошону эле бир себеп катары эмне мисал катары айтып өттү. Монголиянын 100 монгол студент келген, аларга биз кыргыз тилин үйрөттүк дейт. Ошондой эле 16 мамлекеттен келген, чет элден келген студенттер бар дейт, жаштар бар дейт. Анын баардыгына билим тили кыргызча болгондуктан биз кыргыз тилин үйрөтөбүз дейт. Монголдор жөнөкөй кыргыз башка университеттерге келбейт. Бирок Түркиялык университет болгон үчүн монголдор келип атат, анын ортосунда кыргызча үйрөнүп атышат. Biz ana sütü gibi ak Kırgızcamızın bütün dünyada layık olduğu şekilde kullanılmasını istiyoruz. Bu konuda en son Kırgız Cumhurbaşkanımız Sadır Bey'in Kazan'da yaptığı Kırgızca konuşma bizi son derece mutlu etti. Çünkü biz istiyoruz ki ana dillerimizde konuşalım, ana dillerimizde söyleşelim. Ошондой эле бул жакшы сөз макал бар эмеспи? Эне тилим эне сүтүм деп. Эне сүтүндө болгон ак болгон кыргыз тилин биз ошол таза боюнча үйрөткөнгө, жаш келечек муундарга үйрөткөнгө аракет кылабыз деди. Жана Кыргыз Республикасынын президенти да Казанга барып ошол кыргыз тилинде сүйлөгөнү бизди аябай кубандырды дейт. Өзүбүздүн тилибизде сүйлөшөк деп аябай максат кылабыз деди. Ошол экини аябай мындай көңүлүндө алып жүргөн чоң бир мындай каалоо экендигин. Ошол сүйлөгөн күнү 21 февраль болчу. Дүйнөлүк эне тилинин эл аралык күнү болчу. 21 февраль. Туура айтасыз. Ошон үчүн кыргызча сүйлөдү окшойт. Туура айтасыз. Бирок бул жакшы бир көрүнүш. Жакшы, жакшы. Yine prezidentimiz Sadır Japarov'un aktığı söz var. Til ülkenin gelecek takdığının açkıcı. Yani dilimize sahip çıkmamız lazım. Bizim için Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle dil hususundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Manas Üniversitesi olarak da destek sağlamak görevimizi üstleniyoruz. Албетте дейт, сиз туура айтасыз дейт. Балким ошол үчүн айткандыр, бирок ошол өлкө президенти Садыр Жапаровдун да бир сүйлөгөн жакшы сөзү бар дейт. Тил бул өлкөнүн келечегинин ачкычы деп айткан дейт. Бул сөз биз үчүн да камчы болду дейт. Жакшы иштегенге аракет кылабыз дейт. Тил бул биздин келечегибиз дейт. Аны өзүбүз жоголуп кетпеш үчүн бул тилибизди өзүбүз аябай жакшы билгенибиз жана колдонушубуз шарт экендигин белгилейт. Кыргыз тилине орус тилинин таасири күчтүү. Бирок мурда мындан 500 жыл андан көп убакыт мурда орус тилине түрк тилдеринин таасири күчтүү болгондо. Мисалы үчүн алар улус деп айтчу, биз деле улус дечүбүз. Орустар алып область деп калган, область деп. Анан кайра ошол областты биз кайра алып облус дейбиз. Мурдагы улус деген сөз орустар аркылуу бизге келип атат. Ошон үчүн чын эле мындай журулушкан мамлекеттерде жанагыдай китептерди чыгарган абдан жакшы. Анткени Кыргызстандын өзүндө чыккан китептер аз, тираж аз болуп чыгат. Канча тираж менен чыгып атат жанагы кыргыз тилинде? Biz tirajlarımızı şöyle ayarlıyoruz. İnsanlara ulaşmasını arzu ediyoruz. Önemli bir kısmını artık dijital bir dünyada kitap olarak basmak yerine dijital platformda yayınlamayı tercih ediyoruz. Ama üniversitemiz çeşitli kurumlara dağıtacak kadar basıyor. İhtiyaç halinde yenilerini basıyor. Yani 5.000 10.000 basmak yerine daha az sayıda basıyoruz. Bittikçe yenilerini basıyoruz. Karar alarak yenilerini basıyoruz. Önemli olan kitapların insanlara ulaşması. Bizim için kıymetli olan husus kitapların insanlara ulaşması. Биздин эң жогорку алдыбызга болгон максатыбыз бул китептердин окурмандар менен жолугушуусу керек дейт. Жана ошол биздин аябай максатыбыз дейт. Биз 10 миңди же 100 миңди басып коелу деп максат кылбайбыз дейт. Биз канча керек болсо ошончо басып турабыз дейт. Эгерде дагы керек болуп муктаждык болуп атса дагы басып коебуз дейт. Жана азыркы учурда өзүңүз сөзүңүздүн башында да айтып өткөндөй жаңы технологиялардын заманы деп жатабыз. Жана ошол китеп нускаларынын санарип платформада жайгаштырганга аракет кылабыз дейт. Ошол жактан каалоочулар, колдонуучулар пайдаланса болот дейт. Ким болбосун колдоно алабы же жанагы китепканага киргенде мен кирип көрөйүн дедим, эме керек экен? Ачкыч сөз, жанагы пароль.
parol gerekçe sırttan başkaları açalabı buna kitaplarda janağı kırgız tili boyunca. Kim olmasın açalabı olsa Ova. Aça alат ekенсиз. Kim olsa açar. Ким каалаганын баардыгы. Mesela bu dijital ortamdan bahsetmişken malum biliyorsunuz siz de bizim Manas televizyonumuz var. Manas televizyonumuz bütün Kırgızistan'a yayın yapan bir televizyon. Aynı zamanda Manas radyomuz var. Bunlar bütün ülkeye yayın yapıyorlar. 24 saat yayın yapan radyo ve televizyonumuzun önemli bir kısmı, saati Kırgızca'ya ayrılmıştır. Yine şunu ifade edeyim, insanlık bir dram yaşadı, pandemi dramı. Hastalıklarla geçirdik, içerilere kapandık. Bu dönemde Kırgızistan'da orta eğitim çökme noktasına gelmişti. Manas Üniversitesi olarak biz 1000 saat ders çektik ve bütün Kırgızistan'daki eğitim sistemine katkı sağladık. Böylece gençlerimizin eğitimlerini online de olsa yapmalarını sağladık. Manas Üniversitesi olarak. Албетте санариптер кеп айтып жатканда дагы сөзүмдү улай кетейин дейт. Манас университетинин Манас телеканалы жана радиосу бар дейт. Алдар Кыргызстандын баардык областтарында эфирге чыгат дейт. Жана ал жерде атайын каралган дейт. Кыргыз тилине арналган атайын сааттар бар дейт. Берүүлөр чыгып турат. Жана муну менен биргеликте өзүңүздөр билгендей эле адамчылыктын негизи эле дүйнөдө өзүнүн чоң бир мүшкүлдү баштан кечирди бул пандемия дейт. Бул учурунда дагы ошол Манас университети жөнүнө жата бербестен телеканалы орто мектептерге көргөзүлгөн онлайн сабактарды биз ошол Манас университетинде Манас телеканалында тартылган 1000ден ашык сабак ошол жактан тартылып, ошол Кыргызстандагы мектеп, орто мектептерде окутуусун сабактарын тартып бергенбиз. Жана баардык ошол жеткинчектер ошол сабактар менен өздөрүнүн билимин улантышты. Yine burada bir şey de ilave etmek lazım. Biz online eğitim sistemi de uyguluyoruz. Malum Türkiye'de Ulu Pamirli Kırgız kardeşlerimiz var. Ben buraya göreve başlarken onları ziyaret ederek gelmiştim. Onlar benim dostlarım. O köyü çok seviyorum. Çok da giderim. Kardeşlerimiz Kırgızcayı unutmasınlar diye biz Manas Üniversitesi olarak onlara Kırgız dili eğitimi sağladık online olarak. 70 öğrencimiz bu programa katıldı ve sertifikalarını aldılar. Önümüzdeki süreçte de yüz yüze eğitim yapmalarını sağlamak için 3 üniversite öğretim üyesi hocamızı hazırladık. Türkiye Eğitim Bakanlığı'yla Kırgızistan Eğitim Bakanlığı arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bunları da takip ediyoruz. Yüz yüze eğitim için de 3 hocamızı Türkiye'ye Ulupamir köyüne görevlendireceğiz. Ошондой эле белгилүү болгондой, Түркиянын Улуу Памир деп аталган жеринде этникалык кыргыздар жашайт дейт. Алар менин бир туугандарым дейт. Мен Кыргызстанга алгач келеримде дейт. Бул азыркы биздин ректор болуп келеримде мен аларга барып келгенмин дейт. Алардын батасын алып, алар менен көрүшүп, саламдарын алып айтып келгем дейт. Жана ал жактардагы ошол памирлик кыргыздар дагы өздөрүнүн тилин унутпасын деп кыргыз тилинде онлайн сабак бердик дейт 70 каалоочуга. Жана сертификаттарын тапшырдык дейт. Муну менен эле жөн туруп калбастан Кыргыз-Түрк Манас университети эми ошол Түркиянын жана Кыргызстандын билим берүү министрлери сүйлөшүп жатат дейт. 3 мугалимди шайладык дейт, аларга бердик дейт. Алар барып ошол жака барып кыргыз тилин, тарыхын, маданиятын унутпашы үчүн билим берүүгө узатабыз дейт. Андан жакшы. Мен уктум эле сиз өзүңүз тарыхчысыз, профессор. Мына Саймалы Таш жөнүндө иликтөө кылыпсыз, изилдөө. Ova. Ben Kırgızistan'da tanıştığım kardeşlerime, tuganlarıma diyorum Saymalı Taş'a vardın mı? Çok diyorlar. Saymalı Taş 3500 metre yükseklikte kaya cızıklarının, petrogliflerin olduğu alan. Ben Kırgızistan'ın dağını, taşını, suyularını, nehirlerini, derelerini, her yerini dolaşanlar, bilim adamlarından biriyim. Yaklaşık 25 yılı aşkın süre içerisinde Kırgızistan'ın her yerini dolaştım. Saymalı Taş sadece Kırgızistan için değil, Türk dünyası için çok kıymetli bir yer. Burada çok kıymetli cızıklar var. Bunlar bizim tarihimizin özleri, Türk tarihinin özleri. Bunları biz yazılı tarihten önceki dönemi incelemek gerekiyor. Benim bir tarih tezim var.
Bu tarih tezimde de Türk tarihini taştan okumak diye adlandırıyorum. Yani taşları okuyarak Türk tarihini anlayabilirsiniz. Bu günümüzde yeni gençlerle birlikte gelişiyor. Bu tezi benimsediler. Biz çeşitli kurumlarla da bu tez üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Mesela rengeyi Orta Asya'da var ama Anadolu'da yok. Anadolu'ya cızıklarla, petrogliflerle taşınmış. Biz bunların üzerinde çalıştık. Yaklaşık 10 ülkenin üzerinde ülkede tek tek bunları inceledim. En çok incelediğim ülkelerden biri de Kırgızistan. Siz өзүңүз айтып калдыңыз тарыхчымын деп. Ооба, агайыбыз тарыхчы, 25 жылдан бери бул илимди изилдеп келет. Кыргызстандагы мен ошол ар бир кыргызстандыкка сурасам, Саймал Ташка бардың беле десем, көбү жок деп жооп берет дейт. 3500 бийиктикте жайгашкан дейт бул Саймалуу таш дейт. Жана бул жалгыз эле Кыргызстандын эмес, түрк дүйнөсүнүн дагы тарыхында өзгөчө бир жаңы ачылыштарды ача турган, изилдениши керек болгон бир жер экендигин айтып өттү. Орто Азиядагы болгон же болбосо ошол Анатолиядагы болгон бир кичинекей эле ошол сүрөт тартылган бир кандайдыр бир нерсеси болсо, ошол петроглифти биз ошону изилдеп жатабыз дейт. Жана агайыбыздын эмгеги ошол түрк тарыхын таштардан окуу деп аталат экен. Азыркы жаш илимпоздор менен, студенттер менен биргеликте илим ушунун үстүндө изилдеп жаткандыгын белгиледи. Жана Кыргызстандын бардык жеринин, бардык мен суусу менен, топурагы менен бардык жери менен тааныштым дейт, бардык жерин кыдырып көрдүм дейт. Жана ошол Саймалуу таш сыяктуу петроглифтерди изилдөөдө 10дон ашык өлкөгө барып изилдептир. Ошонун ичинен эң көп изилдегени бул Кыргызстан экендигин белгиледи. Ondan yaxşı. Türkiye karşı Kırgız okumuştuğları köp imetilek, izlep çıgılek. Biroq tügenbögen tarih teptimeli anbarın ayabay köpkö izildese olur. Жазууга чейинки тарых, жазууга чейинки жазуумда ойлонуп табылганга чейинки тарых экендигин айтып өттү агайыбыз. Жана муну изилдешибиз керек экендигин, маани беришибиз керек. Биргелешип, бияктагы кыргыз окумуштуулар менен биргеликте кызматташуу болуп атабы? Ооба, Kırgız, Kazak, Moğol, Özbek, Türkmen, Azerbaycan, Türkiye Türkü, hatta Hindistan'a kadar ben bütün hepsiyle ilgili çalışmalar yaptım. Bu çalışmalar kitap olarak yayınlanıyor. İlgi alanınızsa size Türkiye'den kitap gelince size bir tane takdim ederim. Türk Tarih Kurumu'ndan yeni çıktı kitap. Агайыбыз белгилеп өттү, албетте дейт, кыргыз, казак, өзбек, Түркиядан келген түркү, монголу, индиялык жана өзбекстандыктар менен иштешип атам дейт. Жана китебиз азыр басылууда дейт Түркияда. Келгенден кийин сизге дагы алып келип тааныштырып кетип деп сөз берди. Рахмат. Жанагы 100га жакын китеп чыгардык деп атат университетте. Анын 40 китеби кыргыз тили боюнча. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча. Изилдөө боюнча. Калган китептер кайсы темаларда? Тарых боюнча же кандай? Kalan kitaplarımız 200 kitap çıkardık biz. 200. Bu 200 kitabın 40 tanesi Kırgız dili üzerine. Diğerleri Kırgız edebiyatı, Kırgız kültürü, Kırgız sanatı, Kırgız aşları, yemekleri, her şeyi var. Asıl bir önemli kısmı da atlamadan söyleyelim. Biz Kırgız halkının kendi iradesini ayakta tutabilmesinin tek şartı Manas eposu. Biz Manas eposuyla ilgili de çok kitap çıkardık, çıkarmaya devam ediyoruz. Biz inanıyoruz ki sadece Kırgız balaları değil, Türk dünyasının bütün balaları Manas destanını okumalı, Manas destanını bilmeli. Onun için Manas'la ilgili de çok sayıda kitap çıkardık. 200 китеп басылып чыкканын айтылды. Жана 40, бунун ичинен 40 бул кыргыз тилин өнүктүрүү жана изилдөө боюнча деди. Калгандары кыргыз маданияты, адабияты, тамак ашына чейин бар экенин белгиледи. Жана көп тематикалар бар азыр бардыгын айтканга. Жана ошондой эле ошол кыргызды кыргыз кылган жана кыргыздын өзөгү болгон бул Манас дастаны дейт. Ушул тууралуу да көп илим изилдөөлөрдү жазганбыз, чыгарганбыз деди. Жана жалгыз эле кыргыз дастанын, бул Манас дастанын кыргыз балдар эмес, түрк дүйнөлөрүнүн, ошо түрк дүйнөсүндөгү бардык жеткинчек билиши керек дейт. Үйрөнүшү керек жана окушу керек экендигин дагы белгилеп кошуп чыгат. Türkçe dagы чарасы барбы? Türkiye'ye taratış için, tanıştırуу için. Albatta. Türk dilinde dagы. Türk dilinde de çıkarıyoruz. Şimdi yeni çalışmamız 10 eserin Türk yazarın eserini Kırgızcaya,
10 Kırgız yazarının eserini de Türkçe'ye bu yıl içerisinde yayınlayıp dağıtacağız. Албетте дейт, бул тууралуу долбоорлорубуз бар дейт. 10 түрк авторунун китебин кыргыз тилинде которуп, жана 10 кыргыз авторунун китебин түрк тилине которуп, анан бири-бирин тааныштырган аракет кылабыз дейт. Маданият, адабият жаатында. Жанагы бир орус окумуштуусу болгон Сергей Малов деген. Ооба. Ал жанагы согуш учурунда, экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Ленинградтан бияка эвакуация болуп келген экен. Анан ошол жазыптыр, ошол кезде иштеп аткан экен. Байыркы кыргыз жазмалары деп. Ооба. Бирок бияктагы кыргыз окумуштуулары жок, жазма бизде болгон эмес. Жазма бизде 20-кылымда гана пайда болду деген үчүн Революция менен келген. кайтып барып китепти чыгарганда байыркы түрк жазмалары деп чыгарыптыр. Бирок неге кыргыз жазуучулары, кыргыз тилчилери, окумуштуулар каршы чыгат? Жанагы Орхон Енисей деп аталып атпайбы? Аны тигилиликтеген адам Сергей Малов байыркы кыргыз жазмалары деп жазган экен, бирок кийин анын баары Орхон Енисей жазмасы болуп калган деп. Сиздин көз карашыңыз кандай болду? Ооба. Edebiyata girdik. Buradan çıkması zor. Ama söyleyeyim, ben dediğiniz Rus yazarı bilirim. Eserlerini de okudum. Ayrıca ondan daha önce Radlov, Rus yazarı Radlov bu konuda çalışmalar yürüttü. Önemli çalışmalar yaptı. Göktürk yazıtlarını, Orhun kitabelerini çalıştı. Daha sonra onu Danimarkalı Thomson da okudu. Okumasını Göktürkçe'den günümüze çevirdi. Kırgız eserleri, yazıları, cızıklarını yazması bizim için çok kıymetli. Aslında ilim tabiatta durmaktadır. Onun ayağına gidip araştırmak lazım. Şimdi ben ve ekip arkadaşlarımın yaptığı iş bu. Her şey yazıldı, bitti demek çok yanlış. Tabiatta, doğada dolaştığınızda çok daha fazla Kırgız yazıtına, Kırgız belgesine ulaşmak mümkün. Biz Manas Üniversitesi olarak onunla ilgili de proje yapıyoruz. Албетте дейт, бул жака киргенден кийин бул темадан чыгыш дагы оорураак болуп калат окшойт деди. Сиз айткан авторго чейинки Радлов дагы изилдеген дейт. Демекчи ага чейин Göktürk'төрдүн жана ошондой эле Орхон жазууларын, тамгалар тууралуу даниялык бир илимпоз Томсон жазып, андан кийин дагы изилденгенин айтып өттү. Албетте дейт, азыркы бул ошол изилденүүчү баардык ошол тарыхый булактардын баардыгы азыр табиатта жатат дейт. Аякка барып, астына барып изилдеш керек дейт. Бул биздин милдетибиз дейт. Өзүбүз изилдешибиз керек. Дагы ошол тарых, ошол табиат дейт, ичинде катып жаткан көп тарых бар дейт. Ошонун баарын ачып чыгышыбыз керек дейт. Биздики 1 мүнөт калыптыр. Өзүңүз биз айтпай калган маселе жөнүндө бир кыскача нерсе айтып. Mesele köp. Mesele köp. Ben Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Atkandayını bir söyleşim. Diyor ki Adriyatik'ten Kıtaygaçey'in en köp Türk tilleri koldonalat. En çok kullanılan dil Türk dili. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar. Bu Türk dillerinin Kazakçası, Kırgızcası, Özbekçesi, Türkçesi hepsi bir tugan. Dolayısıyla bize düşen görev Manas Üniversitesi olarak, Altın Köprü olarak bunları birbirine bağlamak, ama öncelikle de Kırgızcamıza hizmet etmek, Türkçemize hizmet etmek. Абдан кыскайым. Албетте. Мен өзүмдүн сөзүмдө Түркия мамлекетинин өлкө башчысы Эрдогандын сөзү менен айткым келет дейт. Адриаткадан Кытай сепине чейинки ошол жерде угуп көрсөңүз дейт, баардыгы түрк тилдеринде сүйлөшөт дейт. Демек биз көппүз дейт, баарыбыз бири-бирибизди таанып биригишибиз керек дейт. Алардын баардыгы бириктирген бул эки мамлекеттин ортосунда Кыргыз-Түрк Манас университети бул миссияны жакшы аткарып келе жаткандыгын кошумчалат. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Дагы өсө берсин, дагы жаңылыктар боло берсин. Бизде конокто Манас Түрк, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору Алпаслан Дейлан болду жана Шаризат Котормойчу. Рахмат сиздерге, ийгилик каалаймын. Саламат болуңуздар.